Assalamu alaikum көрүүчү. Бүгүн жалпы адамдарга WhatsApp'тын иштөөсү токтоду. Булардын себеби кандайдыр бир конкурент сайт тармактардын тоскоолдугу деп эсептешет. Чындыгында мындай маалыматтар кеңири туура эмес маалыматтар жайылууда. WhatsApp, Facebook, Instagram'дын иштебөөсүнүн себеби буларга DNS коюлбагандыгы үчүн деп айтылат. Бул эмнеси болду экен десеңиз, мисалы сиз турган жердин аныктыгы ушуга окшогон геоданы сыяктуу. Бул нерсени сет эксперттер коюлбаган деп аташат. Жана эми бул жаңы функцияларды киргизүү үчүн Play Market'тен обновить этүүгө болбойт. Ал нерсени башынан карап жаңы функция киргизгенде гана иштей баштайт. WhatsApp'тын иштебөөсүнө жана Facebook тармактарына азыркы учурда 3 саат аралыгында нарушениялар жиберишти. Себеби бул сет тармактар эсебинен көптөгөн адамдардын иштери жана оюн пландары калып кеткени үчүн Reje.ru жазып чыкты. Бул окуялардын баарына WhatsApp менеджерлери мындай маалымат билдирди. Биздин кабарыбыз бар. Барыңыздардын WhatsApp'ыңар иштебей жатат. Аны билебиз. Жакынкы күндө биз жаңы функция менен кайтабыз, деп айтып өттү. WhatsApp'тын жаңы функция өтүүсүнүн себеби WhatsApp'ка жаңы чыгып жаткан конкуренттер көбөйдү. Ошол үчүн аларга жеткирбөө планында. Ал эми 1 саат аралыгында Telegram тармагында миллион элдердин катталуусунун саны көбөйдү. Сиздер менен маалымат бөлүшкөн Асанбеков болду.